класска барып атат. Неберелерinin арышандагы номер 2 Чкалов атындагы орто мектебинин 1-классына алып келишкен чоң энелер Сайрагүл Аксыранкулова менен Батма Жолочиеванын кубанычтарында чек жок. Антсе да алар каладагы жолдорду оңдоп түзө бүтпөй, унагымынын баш аламандыгына сарсана. Айла жок, эртерээк чыгып келип турабыз да. Ошо. Өзүңүз чыгып турасызбы? Өзүм алып келип, өзүм алып кетип турам. Эми чыдайбыздай, мас калыптыр. Кудай ушунусун кут кылып эле тезирээк бүтүп берсе, өкмөт менен партияга ыраазы болобуз да. Ушул каармандарыбыздын чүрпөлөрү 12 жыл окуй турган аталган билим уясында бүгүнкү 2000ге жакын окуучу бар. Алардын 200-ü 1-класстагылар. Быйылкы окуу жылдан баштап биздин мектепте кыргыз класс ачылып атат. Ага 30 балага заявка бердик эле, 30 бала толду. Мындан сырткары 2-класска 190 балага заявка бергенбиз. Электрондук каттоо боюнча 190 бала толду. Окуу бүгүн салтанаттуу иш-чараны өткөрүп, балдарыбызды окута баштадык. Билим уясында буга чейин эле класстык бөлмөлөр жетишпей, окутуунун 3 нөөмөттүк системасы киргизилген. Андыктан былтыр мамлекет казынасынан каралган 170 миллион сомго 500 орунга эсептелген кошумча имараттын курулушу башталган. Аяктары жыл аягына болжолдонгон андагы жумуштардын 90% аткарылган. Мунусуна караганда жакын арада Чкаловдуктар дагы бир жаңы конуштуу болушчудан. Жогоруда эле кыйын кырдаал калаанын РТС чөлкөмүндөгү номери 10 Жапар Чолпонбаев атындагы орто мектепте да түзүлгөн. Кезегинде соода комплекси катары курулган ал 30 жылдан бери 1000ден ашык окуучуну батырганы менен ырыстуу ыңгайлыктар менен тиешелүү шарттардан кур жалак экендиги жалпысына жакшы маалым. Жаңы окуу жылында 1200 баланы кабыл алган Нарын шаарындагы номер 10 Жапар Чолпонбаев атындагы орто мектеп жыл аягында буюрса жаңы конуштуу болушмакчы. Алар үчүн курулуп жаткан мына ушул мектеп 350 орунга эсептелген. Демек, бул имаратта эле Жапар Чолпонбаев мектебиндегилер үчүн аздык кылары азыртан эле белгилүү. Ушундан улам эскисинде эле РТС чөлкөмүндөгү балдар кыздардын карамактарына калтыруу зарылдыгы бар. Бизде азыркы 1-сентябрда окуучулардын саны окуу жылын 1124 бала менен баштап атабыз. Жаңы мектепке көчсөк, биякта где-то бир 200-300 балабыз тиги мектепке, жаңы мектепке, жаңы имаратка батпай калган да. Жаңы окуу жылындагы көйгөй ушуну менен эле бүтүп калбай, облус борборундагы токтогул сатылган ычына Эсенгул Ибраев атындагы мектептердин оңдоп түзөө жумуштары соңуна чыкпагандыктан ал жердегилер да өйдө ылдыйга кабылаары бышык. Ал эми Нарын районундагы Өмөр Токтосунов атындагы орто мектепке батпай калгандар өздөрүнө коңшулаш кесиптик техникалык лицейди баш баанектешүүдө. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР Нарын.